Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган ургачы койлор, мына монда коз кочкорду көрсөтүп беребиз. Учурда биз Кара Балтада. Кара Балтанын сыртында бир айылдабыз. Эки баш монда кой бар. Могу Афган коз кочкор. Афган канча айлык коз кочкор? 6 айга кетти. 7 айга кетти. 6 айдан 7 айга. 6-дан 7-ге. Привозной же бул жакта туулган бул? Бул Жорадан чыккан, Жора байкен агыр. Совхоз Фрунзе да? Жорик. Жориктен. Баг Карза 2 деп совхоз Фрунзедеги Афган короо бар го, жалгыз эле. Ошол жерден чыккан кочкор экен. Параметрлери өлчөнгөн эмес, э? Жок, кулагы 21, бою где-то 83. Ошо азыркыга. Светлары же, бели узун, мойну узун. Афган типаж менен бир башкача экен. Так, койлорго келели. Могу светлая кой, 6 тиш, Бландиндин баласынан токтогон, тиги кочкор дагы тошто. Кийин ушу койду алып, коозун күтөм дегендер кочкор сыртка алып чыгып байлаттырып койдук. Азыр кочкорду бир көрсөтүп коебуз. Мына тетиги Бландиндин 2 тиш баласы, өтө жакшы кочкор. Келин шеп, кой 6 тиш, параметрлери кандай? Бою 1,87. Бою 87. Так, куйрук. Кулагы 19. Куйрук мынандай, чөткү куйрук. Мына. Светлая кой. Кулагы 19, бою 87. Төштөрү. Ошо кочкордон токтоду да? Бландиндин баласынан. Бландиндин баласынан токтоптур. Кочкорду аз бар, жакын барып көрсөтөбүз. Атак кочкор сонун кочкор. Анан кийин баасын айтабыз. Ага чейин мына койду айтып коеюн. Бул Афган, пол Афганбы? Пол Афган. Пол Афган. Атасы Афганбы же атасы энеси Афганбы? Атасы Афган. Атасы Афган, э? Пол Афган кой экен. Бул Афганга окшошураак кой. Арашан кочкор койсоңуздар боло берет. Бул канча тиш? Бул 6 тиш. Экөө тең ба? Бул да боозбу? Бул да боз Карза 2ден. 2дин баласынан. Карза 2нин баласынан токтогон кой экен. Бою канча, параметрлери? Жетте бул 86-87 ушундай. 86-87. Мына ушундай. Бул да бооз. Бул бирок Афган кочкордон токтоптур да? Бул чисти Афгандан токтогон. Бааларын кандай кылып коебуз ошондо? Мына кулагы канча чыгат экен? Кулагы өлчөк эмес, кулагы муну где-то 18 го дейт. Кулагы 19. Мунун баасын канча коебуз шеп? Мунун $1,5 миң коебуз. $1,5 миң. 130 миң, 135 миң болуп калабы. Эсептеш керек, кыскасы азыр курс 89 канча болуп калды го? Өзүнүн линиясы Кораблевский, потомство. Линия корабль, э? Чистотасы жакшы экен. Муну канча коебуз? 1000 деп атабыз анан. Беребиз, кем болот. Мунун баасы 1000. Муну красавчик стойка, дерский экен, э? Дерский да бул. Муну деле ошол 1000 деп атабыз анан. Беребиз, алам десе. 1000. Бул мойну узун, белдүү, чоңойсо мындай чоң кочкор боло тургандай. Атасын деле дальный көргөзүп беребиз. Куйругу мындай айтат, чөт спушун. Атасыныкына оп окшош. Куйругу тартылып эле турат, атасыныкы данный турат. Эми негизи Афгандын куйругуну Дисар менен биздин Арашан койлорго салыштырбаш керек. Потому что булардын типажы өзүнчөй да. Мына Афганга салыштырмалуу жакшы куйрук. Мына бул дагы. Бирок белдери өтө узун экен, билимсизден, жиликтери узун. Так, жанагы Кораблевский линия $1,5 миң деген кой. Мына кочкордон токтогон. Кулагы 21, светлый рыжий, Бландиндин баласы. Жанагы танкердин бир тууганы болуп калат. То есть мындай көпчүлүгү билишет, кээ бирлер билбеши мүмкүн. Бландин 80дин баласы. Бландин азыр мындайча айтканда Кара Балтада өтө атактуу кочкорлордун бири. Кара Балта эмес, Кыргызстанда. Азыр Эмир байкенин короосунда турат, Чалдабарда. Ага чейин Ильяс байкенин, Кепер арыкта Айбек байкенин королорунда болгон. Козулар өтө мыкты түштү. Быйыл ургачылар өтө хит болуп атат. Интернет айдыңына чыкпай жатат, бирок Арашановдордун кругунда, мисалы үчүн Айбек байке былтыр койду. Быйыл өтө мыкты сатты козуларын. Ошолсуңар Эмир байке алды, искусственное осемнение кылып атат. То есть Бландин өзүнчө хит. Бландиндин баласы танкер, танкердин баласы Франкел $150 миң сатылган. Танкердин дагы бир баласы бар, билсеңиздер, Дубайсан деген быйыл мына ургач козуларын $5 миң бербей атыптыр. Эң мында артыраак сарыларын $1,5 миң саттыр. Ошолсуңар ошол линиядагы кочкорлордун бири. Чистотасы бир башкача, өңү, жүнү, куйругу 2 тиш, бою 98, кулагы 21 экен. Ушул кочкордон токтогон. Бландиндин линиясы дагы көп негизи. Башкаларын эсептесек кете берет. Жанагы Павлин $10 миң сатты эле, таап алды байканан бир iPhone деп чыккан. Ошолор кыскасы бүт 80дики. Көпчүлүгү 80дин тукумундагылар. Жанагы Баяр, мисалы Баяры бар туугандар. Баярдын энеси 80дин кызы. Көп 80ге байланышкан мыкты кочкорлордун тукуму көп туугандар.
Ошон 80'nin дагы эң мыкты балдардын бири Бландин, ушу Бландин тукумдары дагы мыкты болуп келатат. Андан Бландинден өзүнчө бөлүнүп танкер чыкты. Танкердин тукумдары да бир башкача. Бүт баары кулак, гарбаноз, стойка, чистотасын берет. Бландиндин тукумундагылар. Ошолсуңар бул дагы мына жакшы баага алынган ушу кочкордон токтоптур жанакы кой. Кыскасы байланыша бересиздер. Мына $1000. Тетиги пол алган койду $1000 койду. Мыногун $1,500. Мунун $1,500 коюш себеби тетиги кочкордон качкан үчүн экен туугандар. Кой менен кочкор менен канча күн турду? 1 айдан ашып турду, 2 ай турду. 2 ай? 2 айга жакын турду. 2 айга жакын туруптур туугандар. Сатылат.